Дүйнөлүк футбол конфедерациясына мүчө болуп, көп маанилүү оюндарда арбитрлик кылып жүрөсүз да. Анан ушул сиз арбитр ушул мезгилге кандай жеттиңиз, анан балалык чагыңыз боюнча айтып берсеңиз. Кандай үй бүлөдө төрөлдүңүз? Жашыңызда сиз деле футбол ойногон болчусуз. Биз эми айлада 3-чү баламын. Биз 5 4 огул, 1 кыз. 8-9 жашымда атам стадионго бардым. Биринчи 2 жыл ойын барба менен заниматься кылганмын. Анан колум сынып 2 бата. Анан все равно футболго, спортко барам ата десем, анан футболго барган, 10 жашымда футболдамын. Мектепте окуп жүргөндө анан стадиондо занимация кылып, футбол ойноп, окуп, 10-ду бүткөндөн кийин через Комсомольский тиги жакта путевка организацияда бар эле. Москвага кеттим. Ошо училище, Подольскийде училищеге келип окуп, футбол ойнодум, хоккей, туда-сюда, анан армиядан кийин келип пединститутка, физкультура факультетиге ушта тапшырып, анан заочно окуп, тренер болуп иштедим, футбол мектебинде. Азыр иштеп өткөн мектебимде директор болуп иштеп атам, ошондо тренер болуп иштегем. Анан футбол, анан 91-жылы Бишкекке балдарда бардык, Ахметгалиев Раштака менен сборная Орской области. Ошондо бир калыс келбей калды, анан жаш тренер экенсиң деди, давай жардам берип кой деди. Альберт Иванович Широков деген ошондой. Бир оюн суйт кылдым, калыстык кылдым. Анан жакшы эмнең бар экен. Калыстык кылбайсыңбы деп калды. Мен жок дедим. Ойлонуп көр деди. Анан 92-жылы март айында телеграмма келди, ошон телеграмма сборга Бишкекке, Фрунзеге. Сборга бардым. 92-де карьерам башлады, анан 93 Алматыга Казакстан сборга бардым. Суйт кылдым биринчи лиганы. 94 уже 93-94 высший лиганы суйт кылышты башладым. Биринчи лига, высший лига, экинчи лига, область барлап эле. 96-жылы национальный категорияны түгөттүм. 96-жылы сразу же FIFA калысы болдум. Айта кетсеңиз, бул FIFA-га арбитрлик кылыш мындай жөнөкөй адам колунан келбейт. Сиз ушул күнгө чейин көп жолдорду басып өтүпсүз да, өзүңүз айтып атасыз. Эми айтсаңыз, ошол 96-жылдан баштасаңыз, кайсыл азыр биз көрүп жүргөн кайсыл улуттук курама командаларына судьялык кылдыңыз? Менин историямда бар. Бизде мындай бардык оюнду, даже товарищеский оюнду жазып жүрөбүз да. Жакында балдарымга, калыс балдарга неме кылып көрсөттүм, блокнотумду. 92-93-жылы блокнотум. Командалар көп, эми бардык эсимде калган жок. Эми мындай чемпионат мира, мисалы үчүн Аргентина, Германия, Бразилия, Италия, Мексика, Африка, Греция, Аргентина, Уругвай, Голландия, Коста-Рика, Америка, Хорватия, эсимде жок. Сборный командалар. Ушуларга арбитрлик кылгансыз? Ооба. Ана клубный команда Барселона, Реал Мадрид, Сантос, Манчестер Юнайтед. Биз дүйнөдө фаворит десеп жүргөн Европадагы командаларга да арбитрлик кылганбыз. Биз ошол эле фаворит десеп жүргөн улуттук курама командаларга да арбитрлик кылган экенбиз. Азыркы эле ошол биз эсептеп аткан Бразилия, Аргентиналарга дагы ошол оюндарда эме кылганса. Могу FIFA-нын жүрүшүндө да ошолорго калыс кылдыңызбы или товарищеский матчтарда? Жок, FIFA-нын. FIFA-нын жүрүшүндө. Чемпионат мира. Анан мен 20 жашар чемпионат мирада калыс кылгам. Испаниянын командасын Канадада, Нигерияда, Кореяда көп бардыгын карап чыгыш керек. Эсимде калбайт. Ну, оюнун көрсөм, эслейм. А так почти 90% дүйнөдөгү командалардын 90%-ын калыстык кылгам. 107-106 мамлекетте болгон болсо, бардыгы эсимде калбайт. Атамды көрүп, записин көрсөм, мен эсимде калдырам. Азыр бул дүйнө жүзүндө футбол биринчи спорт болуп саналат да. Анан бул футболдун дагы ушул жер жүзүндө миллиарддаган, миллиондогон күйөрмандары бар. 7 миллиард адам көрөт. Өзүнүн фанаттары бар дегенде,
Ошолордун ичинде күчтүү футболчулар бар. Сиз ушул кайсыл футболчулар менен ушул оюнда бирге болуп, оюнда мамиле кылып, ушул мындай жолдош болуп мамиле кылып калдыңыз да? Кайсыл болобуз? Бардыгын айтып кеттимки, Месси Барселонаны сүт койгон Японияда. Манчестер Роналдоны командасын сүт койгонбуз, ошондой Реал Мадрид, Барселона, Сантос, почти звездалар бардыгына сүт кылганмын. Эми мындай көпчүлүк вопрос задават кылат, звездаларды көргөнсүз, мамила кылгансыз. Бизде мындай нерсе бар да, биз калыспыз. Калыс койгондон кийин калыстыгыбызды кылыш керек. Да, бизге приятно, что жанында төрөп, сүт кылып, калысты иши мындай да, лишь бы ошибка кылбаслык керек. Звезда болобу, звезда болбойбу. Ошон үчүн биз подготовкада да айтылат эле, бул звездага чересчур ойлонуш керек бас да. Анан воспитаниясы миллиард адамдар көрүп атат, көпчүлүгү көрөйүн, сүрөткө түшөйүн дейт. Но бизде мындай нерсе жок. Подготовка, калысты подготовка ушундай. Скромно, четко отсудить, тынч кетиш керек и все. Чтобы прессада жазбасын, калысты ошибкасы менен ош команда жүтүп кетти, анан звездаларга андай кылат, карайт деген гап болуш керек болсо, ошон үчүн ошол даражага жетиш үчүн калысты туура сүт калысты кылгандан кийин ошого доверие берилет. Бар калыстар бир-эки конфуз болуп сүйлөп, мага бул команда жакат, мага все равно ким ойнойт. Бүгүнкү күндө кандай оюнчу болот, мага разницасы жок. Менин подготовкам ушундай. Менин воспитанием FIFA аркасында менин воспитанием ушундай. Болбосо сиз өзүңүз кайсыл улуттук курама командага или кайсыл клубка болельщиктик кыласыз, көрмандык кыласыз? Бул сыр эмес. Мен единственный жакшы көргөн, сүйгөн командам бар. Кечегинден балет кылып жине переживать кылып, бул Кыргызстан курама командасы. Ушул убакка чейин биздин кыргыз футболунун тарыхында Кыргызстан курама командасы Азиянын оюнда жолдомо алып келди да. Кечээ ошол Кристинин баштаган биздин улуттук курама командабыз Азия оюндарында жолдомо алды, Мьянманы утуп. Ушул кандай деп ойлойсуң? Буга чейин кыргыз футболу начар болуп аттыбы эле же эми эле неме болуп кетти, өнүгүп кетти? Буга кандай пикириңиз кандай? Бул вопрос көп журналисттер мага азыр айтып кеттимки, футболду мамлекет поддержка кылыш керек. Не только футбол, спорт, любой спорт. Спортсмен эң камбагал адам болот. Любой жашка, любой спортсменге жине поощрение берип, жине поддержка кылып койсо кете берет. Бүгүнкү күндө футболдо, кыргыз футболунда мен ойлойм мамлекет бир 3-4 жылдан бери карап атат. Жакшы караш баштады. Критика, нормальный воспринимание болду. Анан федерация футболу жакшы направлениеде иштеп атат. Балдар өткөндөн көп жерде интервью берип айтам. Балдар уже опытный, жаш балдар келген, специалисттер. И анан биринчиси бул чемпионат. Кыргызстандын ичидеги чемпионат. Футбольный лига. Футбольный лига кандай ишин алып барып атат. Именно. Значит, бизде канча команда көп болсо, ошончо биздин курама командабыз күчтүү болот. Канча практика болсо, ошончо калыстар көпүрөөк болот. Мен ойлойм, именно правительство и государство футболга, не только футболга, спортка уже көңүл коюп атат. Бул жакшы нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм, сборный Кыргызстанды жутууга бул футболга болгон мамиласы. Аларга эми судьялар көпүрөөк практика кылыш керек да. Азыркы жаштар жинде чуть-чуть башкача перевоспитат кылып атат. Мен сүт кылганда мен акчасына карабай сүт кылатмын. Мисалы Өзбекстанга түшүп товарищ боюнда сүт кылып келардым. Кара-Балта, Казакстан. Азыркы жаштар акча дейт. Акча келет. Ал окуп сүт кылышты өйрөнүп алыш керек. Менин программам ошондой. Да, акчанын бардыгы керек, тирикчилик. Анан калыстык жуда кыйын. Чемпионат Азияга чыкат. Если мы правильно будем работать, правильно работа кылыш керек, туура иш болуш керек. Бардык адам өзүнүн жумушун кылыш керек. Но
поддержка mamlakatdan bo'lishi kerak. Bizda bazirning narsa juda nachar. 27 yildan beri biz bironta stadion qurganimiz yo'q. 27 yildan beri biz normal mini futbolga sport zal qurgan yo'q. Условия qilib turib, anan so'rash kerak. Buning bari o. Emek qil. Emek qilmasang bo'ladi. Libo adam uyatgandan qiladi. Professional odamlar ishlash kerak. Professional. Aytayotganku, barcha odam o'zining ishini, yumishini qilish kerak futbolda. Administrator, водитель, повар, trener. O'shunda bu tegishli bu ham qilsa, повар, trener bo'lsa, водитель, начальник komanda bo'lsa, bo'lmaydi. Barcha odam o'zini futbolda tushunish kerak-da. Futbol tushunish kerak. Polslova надо понять. Bunday ko'ziga qarab turib, tegi odamga politensiya kerak ekan, ko'ziga qarab suv kerak ekan, shunday bo'lish kerak. Ana prostoy bo'lish kerak. Futbolda juda prostoy, ana каждый o'ynayotgan komandaniga berilish kerak-da. Politika yo'q, sportda umuman politika yo'q. Bizda yo'q. Против расизма, национальный вопрос, religiya, politika degan narsa bizda yo'q. Bizda futbolda bo'lish kerak emas, uni kirish kerak emas. O'shunda bo'ladi, buziladi unda kollektiv. Bizim miniyamizda только futbol bo'lish kerak. Futbol trenirovka, ana el uchun. Misol uchun, men Bishkekka ballarni olib borib kelish uchun 30 ming 40 ming ishlataman. Men bugungi kunda Kosmos sport bilan suylashib, qo'shni mamlakat O'zbekiston, Andijon, Namangan, Fergana bilan memorandumga qo'l qo'ydik. Biz каждую субботу воскресенье tushib o'ynab kelib o'tamiz. Musulchiq bor. Да, товарский o'yin, admin opit. Anan qarislar bor. Bunga bizga Montbula kompaniyasi sponsorlik qilyapti. Rahmat. O'shunday qilib tavarsky o'yinlarda o'ynasa bo'ladi. Masalan, biz tushotamiz. Keyingida biz subota kuni tushib ketamiz, bir oydan keyin, Xudo buyursa. Biz bir kun yotib qolamiz. Qaysi bolani bitadan o'ynagan bolalarni uyiga borib yotib, O'zbekistonda o'zbeklarning mentalitetini, yurmush yashashi, sinfga borishi, ota-onasi bilan suylashi bizi bolalar. Ana keyingi jumaga ular chiqib o'tadi. O'sha programmani qildik biz. Ular bizi bolalarda qolib, qirg'izda yotish yurishi, futbol yurishi, ota-onasi bilan suylashi, o'shundan boshlash kerak. So начинается с быту. Aytadiki, teatr начинается с вешалки. Bizda ham o'shunday. Barcha narsa uyda yashab o'tgan. Biz o'shuni qilishimiz kerak.